келечекте боло турган маселелер боюнча токтолуп кетсем баяндамамда. Мамлекеттин финансылык башкы документтери боюнча бюджеттик мыйзамдар биз сиздер менен тыгыз иштешип, комитеттерде жана палатада эффективдүү талкууланды деп ойлойм. Биринчи окууда сиздер тараптан эскертүүлөр болду. Ошол эле мезгилде бир топ жакшы сунуштар, кеңештер айтылды. Конструктивдүүлүк жана консенсус жогорку кеңеш менен өкмөттүн өз ара аракеттенүүсүнүн башкы механизми. Мунун баары элдин жана өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн деп ойлойм. Баарыңыздарга бюджеттик мыйзам долбоорлорун биринчи окуудан колдоо бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча дагы биздин каржы министрибиз айтып берет деп ойлоймун. Негизги баяндамачыга кошумча. Урматтуу депутаттар, биздин максат жарандарыбыздын жашоосун жакшыртуу. Бүгүн Кыргызстандын экономикасы дүйнөлүк экономиканын алкагында өнүгөрү бышык. Бул глобалдаштыруунун шарданы менен түшүнөбүз. Дүйнөлүк валюта фонду 2020 жылга карата дүйнөлүк экономиканын башкы божомолдорун берип баштады. Анда 2020 жылы мунай затка болгон көз карандысылык көбөйөт. Тагыраак айтканда, мунай затты керектөө 40%, газ 3,2%, көмүр 1,7% керектөө көбөйөт деп берип атат. Демек, энергия булагы болгон нефть, газ дүйнөлүк экономиканын башкы регулятору болуп кала берет. 2019 жылы дүйнөлүк тенденцияларга туруштук гана бербестен, биз макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу жана ичкүдүн продукцияны олуттуу өсүшүн камсыздап, эл алдында алган бардык социалдык милдеттерибизди аткаруудабыз. Бул стратегияны биз 20 жылы да улантабыз. Биринчи окууда өлкөдө жасалып жаткан жана келечектүү иштер боюнча кеңири айтып бердик. Мен аларга токтолбой эле коеюн. Бүгүн 2020 жылга карата бюджет боюнча өкмөттүн ишинин концептуалдуу багыттарына дагы бир жолу сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетмекчимин. Эң биринчи маселе экономиканы санариптештирүү. Анын ичинде салыктык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу. 2020 жыл салык системасында бурулуш жылдардан болот деп ойлойм. Бул көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга мүмкүндүк берет. Азыр мына баяндамачыбыз айтып кетти, Эмил Токтокунович. 24% биздин экономика өзү көмүскөдө деп. Кээ бир адистерибиз айтып атат, мындан да көп деп. Жалпысынан 30 миллиард менен 40 миллиарддын ортосундагы сумма жөнүндө сөз болуп атат деп ойлойбуз. Биздин эсептер боюнча, бул боюнча ушул экономиканы санариптештирүү, анын ичинде салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу менен ушул проблеманы кескин жакшы бир жакка бурсак болот деген ойдобуз. 1 январдан баштап эмне иштери болот? 1 январ 2020 жылдан баштап күйүүчү майлоочу материалдар боюнча контрабандага бөгөт коюу үчүн бардык май куюучу станцияларында эсепке алуунун автоматташтырылган системасы иштеп баштайт. Мына азыр бизде кээ бир компаниялар иштеп, өзлөрүнүн пилоттук долбоорлорун тастыктап, өзлөрү бизге жардам берип, мамлекеттик саясатка иштеп башташты. Мен ойлойм, 975 май куюучу жай бар экен республика боюнча. Ушунун бардыгын тең, ушу май куюп атканда канча май куюп атат, кайсы түрүнөн куюлуп атат, ушулардын баарын тең процедурасын биз санариптик формага алып келип, базаларда көрүп тургандай кылабыз. Бул жерден дагы жана контрабанда, анан эсепке келбеген күйүүчү майларды сатууну мен ушу менен кыскартабыз деп ойлойбуз. 2020 жылдын 1 июлунан тартып, урматтуу депутаттар, канча бир жылдан бери айтып келатабыз, алкоголдук жана тамеки дары-дармектери боюнча. Дары-дармек боюнча иш башталды. Ушул алкогол боюнча мен статистикага токтолуп кетсем, 2014 жылы 1,600,000 дал ар кандай спирттик ичимдиктер чыгарылган. Азыркы күнү 470ке түштү. 4 эсеге азайды. Бул жерде импорт, контрабанда, контрафакт жана өндүрүшчүлөрдүн жашыруун чыгарып аткан алкоголдук продукциялар абдан көп деп ойлойм. Биз ушуга да бөгөт коюшубуз керек. Бул да биздин эң башкы милдетибиз. Жана биздин
салык саясатындагы фискалдаштыруунун эң башкы механизми ушу болот деп ойлойм. Бажы системасы боюнча. Бажы системасынын ишин толугу менен санердик өткөрөбүз. Электрондук бажы кызматы болуш керек бизде. Бул адам факторунан жок кылуучу эң натыйжалуу булар. Азыр биз айтып атабыз ар кандай персоналарга байлап, биз мындан кетиштин бир гана жолу, бул жөнүндө президентибиз да айтты, кетиштин жолу бажы системасында болуп жаткан процедуранын баарын санарип формага алып келишибиз керек. Бул боюнча эмнелер болот? Эсепке алынбаган ташып келүүдөгү бардык процедураларды, эсепке алынбаган товарлардын баарын ушул санариптешүү аркылуу эсепке алышыбыз керек. Бажы посттору заманбап материалдык техникалык база менен жабдыла баштады. Мына бүгүнкү күнү 472, мына 19-жылы жазалган иштер. 472 видео камералар орнотулду. 5 бажы посторуна инспектордук көзөмөлдөөчү комплекс коюлду. Билесиздер, биз Евразиялык биримдикке кирип атканда өнөктөштөрүбүздүн да талабы, жалпы саясат, бажы саясатынын талабы 3-чү мамлекеттен келе турган товарларды ушундай автоматташтырылган көзөмөлгө өткөрүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул боюнча ушу 19-жылы жазалган иштер ушундай болду. 5 азыр инспектордук көзөмөл постторубуз даяр. Декабрдын башында биз тор картты да ачабыз. Мына ошо менен негизги 3-чү мамлекеттен келе турган товарларды эсепке алуу боюнча бул механизмдер кире баштайт. Мындан тышкары салмак габариттик контролдоо системасын постторго киргиздик. Азыр мына Ак Тилек, Чоң Капка, Чалды бар. 3 постко бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен бетамон системасын киргиздик. Ал жерде кирип аткан машинанын номерлери, кирип аткан товардын жүктүн өзүнүн салмактары баардыгы каттоого алынат. Муну да биз азыр онлайн режимде көрө турган борбордук базага алып келебиз. Бул боюнча иш жүрүп атат. Чек ара посттору боюнча айттык. Бул боюнча дагы мына декабрдын аягында мына биздин азыр менин кабинетимде да болуп атат. Урматтуу президентибиздин да кабинетинде, бажы кызматынын жетекчисинин да кабинетинде кайсы убакта кандай машина өтүп атат уже көрө баштадык. Муну байланышты жанагыдай онлайн деп коебуз. Ошол режимде биз көрүп, эсепке алып, каттоого өткөрүү боюнча механизм башталды. Натыйжада эмне болот? Бажылык контроль күчөтүлөт, өткөрүү жөндөмдүүлүгү жакшылат. Мен өзүм барып бир штамдан көрүп келдим. Кандай $10 миллион коюлган жабдык боюнча. Канчалык машина чоң болсо да ошонусуна карабай, ичинде эмне товар кетип баратат, жана кайсы товардын өзүнүн көлөмү, товардын өзүнүн кайсы товар экенин бардыгы көрө турган механизм коюлду. Ушул эң негизги жанагы биз айтып аткан тор карт менен Иркештамда декабрдын аягынан баштап толугу менен иштейт. Мындан кийин ушул процедуранын бардыгы тең биз айтып аткан түндүк системасына кирет. Түндүк системасына кирип, биздин жарандарыбыз сөзсүз түрдө ушу урматтуу депутаттар, сиздер өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Муну да биз интернет аркылуу бүт ачык айкын кылдырган атабыз. Учурда коомчулукта жана $700 миллион боюнча сөз болуп атат. Бул боюнча да биз өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек. Талкуу жүрүп атат. Мен ачык айкындык, экономикадагы көмүскөгө каршы күрөшүү боюнча жарандарыбыздын демилгелерин колдойбуз, өкмөт. Мына сиздер дагы өзүңүздөр депутаттык комиссия түздүңүздөр. Буга да өкмөт активдүү катышып, болгон жыйындарга, чечимдерге активдүү катышып колдогонго өкмөт даяр. Бул боюнча азыр иликтөөчү топ да түзүлдү. Иликтөөчү топко мен да чакырып кетер элем. Кызыктар, жарандар бардыгы катышса. Ачык айкын жанагы иликтөө Азаттык радиосунун берген, журналисттердин берген фактылардын баарын изилдеп чыкканга, мына президентибиз болуп бардыгыбыз чогулуш өтүп, ошол жерде тапшырма бердик. Ачык айкын эл көрө турган процедураларды ошол жерде кылабыз. Ким эмнеге жооп бериш керек?
Мен ойлойм, бул дагы биздин өзүбүздүн экономикабызга оң таасирин тийгизет деп ойлоймун. Экинчиси, аймактарды өнүктүрүү саясаты боюнча сөзсүз түрдө экономиканы активдүү катыша турган биздин жарандарыбызга басым жасалат. Бул боюнча мына былтыр биз 2 миллиард сом дедик эле, азыр баяндамабызда айтып кетти. 534 миллион сомун мынакей чечим кабыл алып, 30 долбоорду колдодук. Бул жерде 10 долбоор Баткен областы боюнча, ушинтип ар бир областтан 4-төн 5-тен болуп 30 долбоор колдонду. Азыр биз каржылоо процессине келдик. 2020 жылы бул саясат боюнча 6,8 миллиард сомду, 2 миллиард деп мына 19 жылы айттык эле. 20 жылы 6,8 миллиард сом ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча саясатка жумшалат. Булар кайсылар? Бул жана жаңы ачылып аткан сөзсүз түрдө демилгелүү жаштарыбызды колдошубуз керек. Аялдардын ишкерлигин сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Мына 19 ноябрда аялдардын ишкердик боюнча бүткүл дүйнөлүк күнү болду. Ошол жерге барып, биз да абдан кубандык. Биздин активдүү аялдарыбыз абдан көп. Жаңы заманбап технологияларды алып келген аялдарыбыз абдан көп. Булар боюнча да биз өзүнчө кредиттик линияны ачып, мына Айылбанк быйыл. Айылбанк менен РСК банк ишкер айым деген өзүнчө линия ачып, миллиондогон сомдорду каржылап бере баштады. Бу да ойлойм биз өзүбүздүн аялдарыбызга болгон камкордугубуз деп. Мындан тышкары Тоо-Кен тармагында, урматтуу депутаттар, мына Кумтөр менен стратегиялык келишимде экологияны сактоо, жаратылышты өнүктүрүү боюнча бир фонд ачып, экинчиси региондорду өнүктүрүү жана социалдык проекттер боюнча экинчи фондду ачтык. Бул фондко дагы азыр бизде иштеп жаткан эң ири Тоо-Кен тармагында ишканалар дагы акча которууга макул болуп атышат. Мына азыр 2 компания менен атын атабай эле коеюн. 2 компания дагы ошол жерге акча которуп, биз дагы ошондо ишкерликти региондорду өнүктүрүү боюнча өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп атышат. Региондорду ишканалар колдоо боюнча, айыл чарбасын колдоо боюнча, айыл чарба мурунку келаткан айыл чарбасын каржылоо боюнча 8 программасы улантылат. Мындан тышкары РСК банк экспортту колдоо боюнча банк болуп түзүлүп атат азыр. Капиталдаштырууну өткөрүп атабыз. Мына буга дагы чоң акча каражаттарын ошол Орус Кыргыз фонду аркылуу жана башка булактардан дагы каражаттарды таап атабыз. Үчүнчүсү, урматтуу депутаттар, бизде азыр мыйзам боюнча 25 миллиард сом ар кандай салыктык жеңилдиктер же болбосо төлөбөөлөр да бошотулган 25 миллиард сомго бар экен. Мунун баарын мен ойлойм, мына бюджет комитети боюнча абдан сүйлөштүк, фискалдык комитеттеги депутаттар менен сүйлөшүп атабыз. Бул боюнча да чекит коюшубуз керек. Мен айтпайын 25 миллиард сомдун баарын тең алабыз деп. Ошонун бир часы кээ бирлери лобби болгон, кызыкчылык, кээ бир тармактарды туура эмес колдоо болгон. Булардын баарын тең ачык айкын айтып, эгерде социалдык жактан мааниси бар салыктар болсо колдойлук. Ал эми бир бизнести экинчи бизнеске жүгүн көбөйтүп коюп, экинчи бизнести жеңилдик алып келген процедуранын баарын кыскартышыбыз керек. Мен ойлойм, биринчи кварталда 2020 жылы колдоо берсеңиздер, азыр бизде топ иштеп атат. Муну дагы ачык айкындыгга, теңчилик алып келишибиз керек. Бир бизнесмен экинчи бизнесмендин эсебинен жашаган процедура болбош керек. Мыйзамда да болбош керек. Биз сөзсүз түрдө демилгелүү, анан социалдык жактан аярылуу, майып болгон адамдардын бизнесин колдойлу. Демилге бере турган бизнесмендерге оорчулук келтирип, бирөөгө жеңилдик берген мен ойлойм, туура эмес деп. Мындан тышкары, урматтуу депутаттар, комитеттерде дагы, палатада дагы абдан жакшы сунуштар болду. Буларды дагы сиздердин жардамыңыз бүтпөйт, себеби дегенде көбү мыйзам түрүндө өзгөртүүгө алып келет. Анын ичинде эң маанилүүсү капиталды адалдаштыруу деп айтышат, амнистиялоо. Канча жылдан бери жүрүп келатат, бирок эффект боло элек. Биз жанагы өзүбүздүн жарандарыбыз экономикага сала турган, экономикабызды колдой турган процедураны алып келбесек, көптөгөн биздин колунан келе турган ишкерлерибиз, кээ бирлери башка мамлекеттерге инвестиция кылып аткан көрүнүштөр болот. Ошон үчүн мен ойлойм, быйыл амнистияны колдоп берсеңиздер, биз ачык айкын, кийин ошол каяктан келген каражат деп текшербегенде процедураны мыйзам менен бекитип берелик. Ушул процедураны колдоп берсеңиздер, ал жерде дагы абдан чоң булактар турат.
Анан айтып атышат, жанагы автоунаалардын терезелерин караңгылатуу, чет элдик жумушчу топторду жумушка келген жарандарыбызга кошумча салык төлөмдөрдү кошуу деген көптөгөн сунуштар болду. Мен ойлойм, муну чогулуп чечишибиз керек 2020-жылы. Эң башкысы тышкы карыз да бир маселе. Мына азыр 2019-жылы бизде 48% эле, 20-жылы 43%га түшүрөбүз деп мен баяндамамда айттым. Бул тышкы карыздарды төлөө боюнча азыр дүйнөлүк экономикада же болбосо саясатта абдан чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Бул жашыл экономика, экологияны коргоо, социалдык маселелер боюнча ошол алган кредиттерди алмаштыруу жаатында механизмдер абдан көп болуп атат. Кээ бир мамлекеттер иштеп башташты. Булар боюнча алган кредиттерди кайра өзүнүн экономикасына, жарандарын коргоо боюнча механизмдерди алып чыгып, бул жерде конверсия деп атабыз. Ошону алмаштырышыбыз керекпиз. Себеби дегенде 2024-25 жылы 400 миллион долларга чейин биз карыз төлөйбүз. Мына быйыл 200 миллионду төлөп атабыз мына аягына чейин. 400 миллион доллар билесиздер биздин экономикага кандай гана оорчулук келет. Бул боюнча баарыбыз жалпы иштеп, өкмөт менен депутаттар, урматтуу депутаттар, сиздер менен чогуу иштебесек, муну эч ким чечпейт бизден башка. Биз жанагы чоң донорлор менен азыр эми өзүбүздүн баягы драфт катары эмелер, ойлорубузду айттык. Кытай мамлекетине да азыр айтып атабыз. Алган карыздарды кандай кылып жоюшубуз керек, же болбосо ошону жеңилдетишибиз керек деп. Көбү 25-30 жылдарга келген. 25-30 жылдары биздин бюджетибиз андай карызды төлөш үчүн анда социалдык милдеттер, пенсияларды, айлык маяналарды көбөйтүү, процедуралардын баары токтойт. Ошон үчүн 20-жылы дагы мен ойлойм, азыр биз каржы министрине адистерди алып атабыз. Ушул тармакта иштеп, эл аралык донорлор менен иштөө боюнча тажрыйбасы бар адистерди алып, ушулар боюнча да ишибизди улантабыз деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, негизинен 2020-жылдын дагы бюджет өзү социалдык багытында болот. Күнүмдүк чыгашалардын баарын ичке киришелер менен азыр мына 2020-жылдын бюджеттин карасыздар, 16 миллиард сом ашып атат өзүбүздүн чыгымдарды жапкандан кийин. Анын баарын өнүгүүгө жумшап атабыз. Бул процедураны, бул саясатты дагы улантабыз деп ойлойм. Учурдан пайдаланып, урматтуу депутаттар, сиздерге аппаратта, Жогорку Кеңеште иштеп аткан бөлүмдөрдүн башчыларына, Жогорку Кеңештин кызматкерлерине өкмөттүн ишин колдоп, бюджетти талкуулоодо, алардын ар кандай варианттарын даярдоодо жардам берип, өзлөрүнүн ойлорун айткан үчүн мен иштериңиздерге ийгилик каалап, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу депутаттар, ушул 3 жылдын депутат бюджеттерин өзгөчө 2019 менен 2020 жылдын бюджеттерин колдоп бересиздер деп ойлойм. Рахмат сиздерге.